Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Куш убак кутман күнүңүздөр менен бүгүн дагы сиздерге аябай кызыктуу мейман менен тааныштырайын деп, маектешели деп чакырып атам. Бул киши балдар жазуучусу, негизи маданияттын мыкты кызматкери, эл агартуунун отличниги, өзү болсо Кыргыз билим берүү академиясы бар. Мына ошондо илимий кызматкер болуп иштейт. Мындайча айтканда көп кырдуу талант деп деле айтып кое берсек болот. Айдайды мен эми көптөн бери тааныйм, бир 20 жылга чукулдап калды го. Ошол кайсы жерде иштебейин, дайыма мына момундай китептерди көтөрүп жүрөт да, мына момундай китептерди колтуктап алып, ушуну котордум, эже мен ушундай кылайын деп атам, анан кийин ушуну чыгарып атам, анан каражатты издеп жүрөм, анан тияка бардым, бияка бардым эле дей берет да. Анан мен баягы колуман келишинче репортаждарды даярдап, кээде маектерди алып, бирок аныбыз кыскача эле кетчү эмес беле. Мындай 2 мүнөт же 3 мүнөт телевидениянын өзүнүн ошондой спецификасы бар. Мындай көп сүйлөшкөнгө болбойт да. Анан бир өзүмчө бир ойлоп койдум эле, айдай. Ушундай бир кенен чонон бир отуруп, ушул кыздын бир образын ачканга, ушундай бир учур болсо жакшы болот эле депчи. Анан мына бу каналымды ачкандан кийин ошол меймандарымдын катарында сени да чакырып атам, айдай. Чакырып отурам. Кош келдиң. Анан мына азыр деген ушул китептер боюнча сүйлөшөлү. Эми сен балдар жазуучусу болуп аткандан кийин бул маселе бүгүнкү күндө күн тартибиндеги маселелердин бири. Ооба. Мен ошол аябай чоң проблема экенин билем. Баягы китептер чыгат, бирок өтө аз тиражда чыгат да. Ооба. Анан аны каржылабайт деле эч кимчи чыгарган авторлордучу. Ар ким өзү чыгарып жүрөт. Ошондой тагдыр сенде деле бар болуш керек. Ооба. Ошондон баштайлы, биринчи сөзүңөн калган. Туура айтасыз. Балдар жазуучулары, балдар акындары менен чогуу жүрөм. Көбүнчө сиз айткан көйгөй дал өзүн айттыңыз. Биз китептерде чындыгында балдар үчүн кийинки учурда көбүрөөк жазылып атат. Бирок сиз айткандай ар бир баягы жазуучу өз арбайын согуп эле, өз арабасын тартып, жазып алып, сүрөтүн тарттырып алып, тексттерин баарын даярдап алып, анан ар бир типографияга барып, аларга дагы оңбогондой каражаттарын кетирип, сүрөтчүгө да каражатын кетирип, ушинтип ар бирөө өз арбайын согуп келатат азыр. Кечирип коюңуз, ошол ар бирин өзү жасап атса, ушул нерсе керекпи сиздерге? Буну мен мындай деп айтат элем да. Эгер балдар чыныгы балдар жазуучусу болсо, балдар үчүн жазып жүргөн болсо, бул ага керекпи, кереги жокпу деп карабайт экен. Ал бул баягы өйдө жактан берилген бир белек болсо керек. Көдөөндөгү нерсени жашыра албайт экен адам. Балдар жазуучу болгондон кийин сөзсүз түрдө же автобуста деле кетип баратып, же болбосо бир жерде деле отуруп, бир 4 сапыр чыгып калышы мүмкүн. Же болбосо бир окуяны көрүп таасирленип, ушул боюнча жазайынчы деп үйгө келип калем кармап жазып калышыбыз мүмкүн да. Бул нерсе бизди токтото албайт. Бул акчага да карабайт. Бул башка нерсеге да карабайт. Бул адамга бир өйдө жактан бир берилген белек болсо керек. Ошол анда китептериңизден баштайлы. Баягы бир топ мен айткам, ошол баягы көтөрүп жүргөн китептериңден мүмкүн болсо баарын эле ала келчи, көрсөтөлү элдерге депчи. Аны четинен баштай берелик. Мен бул китебиңизди көрдүм эле да. Бул китепти көрдүңүз, Алтын канат китепти көрдүңүз. Бул китепти көрүп, мына Алтын канат дегенчи Айдай Бекбоева, сүрөтчүсү Динара Чокотаева деп анан кийин көп эле китептерин көргөм, бирок мына Бореке айтайын деген мына бул китеп Алтын канат деген китеп, жомогу. Бореке сүрөттү көрүп да айттым эле, бул мындайча айтканда 5 көкүл кыз болот да бул жердечи. Эми айланайын, жакшында 5 көкүлдү жакшынакай эле кылып койсоңор болбойбу? Бул эмнеге ушундай болуп калды? Эмне үчүн мындай, эмнеге мынтип асманды карап калган? Бул бизде жок да мындай, тетиги 5 көкүлдүн баары ылдый жакты көздөй карап турат да депчи дегем да. Ушунун бир табышмагын өзүң айттың эле. Анан бул эми бир топ окурмандардын колуна тийди да. Эми алар да ошентип айтыштыбы же айтышкан жокпу? Эми өзүңүз айтып бериңизчи. Бул Алтын канат китебим жомогумдун дагы чыгышынын өзүнүн бир себептери бар. Анткени балдар жазуучусу болгондон кийин ойлонот экенсиң. Балдар, кыргыз балдары өзүнүн эли жерин, ата мекенин, туулуп өскөн
баягы айылын, жерин, көчөсүн билип чоңоюш керек экен. Көпчүлүк акын жазуучулар баягы ушул темада жазышат. Анан дагы биздин балдардын дүйнө таанытымын өзгөртүү, бир өнүктүрүү боюнча дагы бир жомок жаралса деп ичимен ойлоп жүргөм. Анан ойлонуп ушуреки Алтын канат деген жомогумду жазып калдым. Бул жомок негизи башкалардан айырмаланып деңиз жашоочулары жөнүндө да. Анткени биздин кичинекей бөбөктөр деңиз жашоочуларын да билип, ошолордун аталыштарын кыргызча атап дегендей. Анан алар дагы, жаныбарлар дагы бизге окшоп боорукер. Азыр балдарда ушул боорукерлик, адамга болгон баягы мамиле, сый мамиле, бирине болгон урмат, анан достук мамиле деген баягы жоголуп бараткан сейт да. Мен ошол теманы ушул Алтын канат жомогумда көтөрүп чыктым. Бул Алтын канат жомогумдун сүрөтчүсү Тургунбай Садыков атындагы Сүрөт академиясынын эң мыкты мугалими Динара Чокотаева эжекебиз. Динара Чокотаева эжекебиз бул текстин берип, сүрөтчү көп сакын жазуучулар чындыгында биринчи текстин жазгандан кийин сүрөтчүлөргө беребиз. Ошол учурда Динара эжекебиз колуна тийгенде эле мага телефон чалып, айда эже, бул жомогуңуз мага абдан жакты. Мен кечинде жумуштан чарчап келсем дагы ушуну элестетип жатып, мен эртең менен өзүнчө бир образ жараттым деди да. Ал ушундай образ болду. Ал баягы балык баягы кичинекей кызга айтып берип аткан образ мага келип атты дейт өзү. Анткени ар бир баягы жазуучунун өзүнүн баягы кандай десем ой чабытынан чыккан чыгармасы болсо дагы сүрөтчүнүн да ошондой дал ошондой болот экен да. Анткени мен таң атканча ушуну ойлоп түшүмдө да кирип атты дейт. Анан ошо кичинекей кыз акырын баягы деги балыкка өзүнүн ошо жомогун айтып берип аткандай кылып туруп, анан кийин ушундай тарттым деп эртең менен жиберди. Мен көрүп алып абдан сүйүндүм. Чындыгында бул китеп ошо кыргызчаттанган балдар үчүн ылайыктуу. Анан кийин дагы типография менен иштегенде дагы бул мындай калың, балдарга ылайыктуу, анан кийин көп жылга жете тургандай бир жакшынакай кылып чыгарып беришти да. Бул Кыргызстанда биринчи жолу тажрыйба болду деп десем жаңылбайм. Кайсы типография чыгарды? Бул Улуу Тоолор типографиясы чыгарды. Учурдан пайдаланып, ушуреки Динара Чокотаева эжекебизге абдан ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Динара Чокотаева эжекебиз ошо ар бир деталын ушинтип кыргызчалап, деңиз гүлдөрүн дагы кыргызча оюм салып койду. Бул балыкка дагы балыкты да кыргыз кылып койду. Демек, ушундай биздин бир жакшынакай сүрөтчү эжекелерибизди ошондой эле ушул жаңы чыгарып ушундай форматта жаңы чыгарып аткан типографияларыбыздагы бир мактоого арзыйт да. Анткени алар дагы изденип, типографияга барсак мындай экен да. Типография абдан баягы жактырды. Динара эжекебиз менен иштеп жүргөн экен. Ал кишинин жумуштары менен тааныш экен. Бирок ушундай китепти биринчи жолу Кыргызстанда тажрыйба кылып чыгарганга байланыштуу буларда адистер жок экен. Бирин-экин эле адистер бар экен. Ал адистер дагы бошобойт. Ошондуктан бир адис гана ушуну жасап чыкты. Анан ушул адисибиз бир айдан бир 4-5-6 айга созулуп кетти го ушул китепти чыгарганына. Демек, биздин типографиялар дагы бул жаатта иштеш керек экен. Жасай алат экен. Биринчи жолу ушу сиздики чыгып атат да, туура? Биринчи жолу менин китебим чыгып атат, Кыргызстан боюнча биринчи жолу чыгып атат. Сапаты абдан жакшы экен. Сапаты абдан жакшы чыкты. Эл аралык стандартка толугу менен жооп берет деп айтсак болот. Мына калыңдыгы, мына биринчи бети, анан кийин мына экинчи бети дагы ошондой эле калың болуп атат. Бул жана раритет деген балдар дүкөнү бар го, ошол жактан көрчү элем ушундайдычы. Демек, биздикилер деле мындай жасаса болот турбайбы? Ооба. Жакшынакай эле болот турбайбы? Албетте. Азыркы заман 21 кылым, биринчиден, экинчиден балдар бүт интернетте, телефондо чукулуп отурат. Экинчиден мындай жөн эле бир жука, бир немени карматсаң карабайт.
карашпайт. Ооба. Ошон үчүн мына мындай ошондо улуу тоолордон чыгып атат, Улуу тоолор, ошол убакыттан пайдаланып Жумадин Кадыровго терең ыраазычылык айтып коелу. Демек Кенжебек агайыбызга дагы абдан Кенжебекке ошол изденип билдиребиз. эң сонун мына балдар үчүн эң сонун китеп чыгарган экенсиңер. Бул ошондо канча тираж менен чыгып атат? Бул 500 нуска менен чыкты. 500 нуска менен чыкты. Ар бир китептин баасы ошондо канча кайранып калды? Ар бир китептин баасы бир 300 тегерегинде чыгып калды да. 300 сом. Ооба. Эми бул таратуу жагы кандай болду? Сиз өзүңүз баарын өзүңүз чыгардыңыз да, туурабы? Каражатын баарын, анан 500 болсо, демек көп жерге жетпей калыптыр да. Бул 500 тираж болгону албетте жетпейт. Биздин республика боюнча бир топ бала бакчалар бар. Анын ичинде орус тилдүү бала бакчалар да бар, кыргыз тилдүү бала бакчалар бар. Ошондой эле башталгыч класстын республика боюнча мектептери канча, ар бир балага жеткире албайт экенбиз муну. Эгер бул форматта чыгарсак, биз бир топ каражатты анда куротушубуз керек экен да. Албетте андай каражат жок. Ошондуктан биз азыр 500 гана нусканы чыгардык. Анан өзүңүз анан кийин китепканаларга тараттыңыз. Книжный палатага биздин типографиябыз өзүбүз, басмаканабыз өзү берди. Калгандары бизден өзүбүздөн алып кетип атат. Жана Бишкектин баардык китептик орундорунда бул китептер турат азыр. Эң сонун, жакшы. Андан кийинки бул китебиңиз жөнүндө сөз кылабыз. Андан кийинки бул сизге тиешелүү деген. Олар тиешеси жок окшойт, Бул китеп жөнүндө дагы айтып кетсек, бул китеп Кар киши деп аталат. Бул китеп быйыл биздин ажообуз урматтуу Садыр Нургажоевич Жапаров өзүнүн Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ошо балдар жазуучуларынын бир 100 китебин чыгарды. Өздөрү каржылап, анын ичинен 50 китепти балдар адабиятына артады. Ошо балдар адабиятынын ичинен менин Кар киши деген китебимди чыгарып беришти. Мен абдан сүйүнүп жатам. Учурдан пайдаланып, ыраазычылыгымды айта кетет элем. Демек, буйруса, биздин быйылкы жылыбыз жемиштүү жыл болду деп айтып кетким келет. Бул ошондо бул дагы аңгеме болуп атабы, жырлар болуп атабы? Бул аңгеме буйруса жаңы жылга бир жакшы бир белек болду деп ойлойм. Айдай эжеңерден көрүп аткан менин катталуучуларым, ата-энелер мынакей ушул китепти алып, балдарыңыздарга дагы окутуп, бир керектүү, пайдалуу баян кылып, аңгеме кылып айтып берсеңиздер болот. Бул китеп быйыл Кыргыз билим берүү академиясы, өзүңүздөр билесиздер, 12 жылдык билим берүүгө карата стандарттагы мектепке чейинки билим берүүнүн программасында иштеп чыктык. Ошол кыргыз тилинин программасынын авторлорунун биримин. Ошол кыргыз тилинин программасында ушул китебим кирди. Кар киши деген, Алтын канат деген да китебим кирди буюрса. Жакшы, эң сонун. Андан кийинки китебим бул Тикмечи көпөлөк деп аталат. Тикмечи көпөлөк, бул дагы Динара Чокотаева эжекебиз тартып чыкты. Эми бул Тикмечи көпөлөгүм жаңы гана чыгып атат. Мунун ичиндеги жомок аңгемелерди өзүңүздөр алып, кызыгып окусаңыздар болот, балдарга алып берсе болот. Муну мен кызыктырып атайын, айтпай эле коеюн мазмунун. Өзүңүздөр алып көрсөңүздөр. Бул дагы улуу тоолор басмаканасынан чыкты. Бул китеп боюнча мен өзүм эле кайрылсаңыздар болот. Тикмечи көпөлөк деп аты да окумуш сону өзүбүздүн телефонду калтыра кетейин. Түшүк көрбөйген жокпу? Арыларыңыз болбосо. Биякта алтын канатыңыз да жүрөт, балыгыңыз жүрөт. Ооба, бардык аңгемелерим, жаңы чыгып аткан аңгемелерим. Буреки алтын канатыңыздын уландысы окшойт кейинги. Ооба, сериал окшойт. Ушуга топтолду ушул китепке. Менин эң биринчи ошо балдар адабиятына кирип аткандагы эң биринчи китебим Роза гүлүнүн туулган күнү деп аталат. Муну 22 жылы Кыргыз патент атайын конкурска коюп, ошо конкурстан жеңип, ошо Роза гүлүнүн туулган күнү китебимди чыгарып беришкен. Бул китеп 200 нуска деле чыккан. Бул муну өзүңөр дагы кайрадан чыгарып алсаңар болот деген, бирок биз баягы өзүбүздүн каражатыбыз жоктугуна байланыштуу бул китепти чыгара алган жокпуз. Бул китеп республикага тарап кетти.
200 гана нускада болгондугуна карабай республиканын ар бир булуң бурчунан чалып ушул китепти сурап турушат дайыма. Мен электрондук вариантын гана жөнөтө алам. Анан кийин буюрса эгер темирчилик чыгып калса ушул китебимди дагы кайталап чыгарып берсе абдан жакшы болот эле. Бул эмне жөнүндө болуп атат бул китебиңиз? Бул китеп кыргыз балуулуктары жөнүндө. Көбүнчө баягы шырдак кандай жасалат, ошондой эле нандын бир өзүнүн бир кыргыз баласына өзүнүн бир баалуу экендигин бир көрсөткүм келди. Ошондой эле бир мугалимдер жөнүндө дагы биздин күлүм мугалим деген дагы бир жакшы бир аңгемем чыкты бунун ичинде. Анан дагы көптөгөн аңгемелер ушул китепке топтолду. Буюрса бул китепти дагы алып окусаңыздар болот. Нан, курбулар, шырдак сыры. Демек балдар үчүн бул дагы өтө керектүү. Бул сүрөтчүсү ким болду бул китептин? Тургунбай Садыков атындагы окуу жайдын окутуучусу Венера Асылбекова деген эжекебиз тартып чыкты. Муну колго тартты, муну көрүп атасыздар. Колго тартып, боёп ар бирин. Анан кийин ошо кыргыздын жүзүн таанытты да ушул китеп менен ал эжекебиз. Кайсы басмадан чыкты бул дагы? Улуу тоолор басмаканасынан чыкты бул дагы. Демек улуу тоолор менен иштешет экенсиз да. Көбүнчө улуу тоолор басмаканасынан чыгып калып атат, ооба. Мына бул сүрөттөрдү да абдан жакшы тартыптыр, себеби мындай барактаганда балдарчы мындай тажабай көргөндө болупчу, тажабай көргөндө болуп, нукура кыргыздын өңү менен мынакей жакшынакай болуп туруп, чачтарды өрүп, эки жака мына мындай кылып туруп, себеден кээбирлери жүздөрүн дагы, чачтарын дагы, жүздөрү дагы бүт баары окшошуптур. Баары окшошуптур. Баарын абдан жакшы тарткан ушуда. Мына эске алып коюңуздар, Айдай Бекбоеванын Роза гүлүнүн туулган күнү. Демек электрондукта варианты бар экен. Сиз берет экенсиз, эгерде кимде ким сураса, Ооба. Муну дагы мектепке, бала бакчаларга, окуу класстан тышкаркы окуу курал катары пайдаланып жок эле дей беребиз, бирок жок эмес бар. Эгерде ушинтип издесек, авторлорду издесек, айрыкча балдар бакчасынын тарбиялаучуларына жана төмөнкү класстын башталгыч класстын мектептеринин мугалимдери жакшылап мына бүгүнкү маекти мына сиздер көрүшүңүздөр керек экен да. Андыктан менин каналыма катталыңыздар. Менин атым Элмира, фамилиям Тезекбаева, ичкертүү белгиси жок. Анан кийин ачсаңыздар, ошол каналды ачсаңыздар, мына Айдай менен маектешүүбүз чыгат. Пайдалуу, улам көрүп, башкалар дагы жайылтыңыздар. Менин эң бир коомчулукка жаккан бир аңгемелердин бири Момпосуй. Момпосуй деген китебимди 2023 жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясы өзүнүн конкурсун жарыялап, балдар чыгармалары боюнча ошол конкурстан жеңип, ушул Момпосуй деген китебимди чыгарды. Учурдан пайдаланып, Мелис Казакбаевич агайыбызга абдан ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Ушул Момпосуйду Кутбер типографиясы басмаканасы басып чыкты. Бул китеп дагы 200 нускада чыкты. Эми 200 нускада болсо дагы бул Момпосуй деген чыгарманы көпчүлүк алып окушту. Быйыл кыргыз тили программасында кирди ушул Момпосуй программасы. Тарбиячылары муну аябагандай байма-бай сурап турушат. Жогоруда белгилеп кеткендей электрондук версиясын берип турам аларга. Быйыл эгер буйрса дагы кетип болгондо алипеге чыктыбы? Жүзүндүлөрү жок, программага кирди. Кыргыз тилинин программасына кирди да. Окуткула ушул окуткула деп. Эми буйрса бул китепти өзүңүздөн келип алып кетсеңиздер болот. Электрондук версиясы дагы буйрса YouTube каналыма жайгаштырылат. Эч кимге аябай бере бересиз. Ооба, аямай жок. Эч кандай чын эле бул Момпосуйлар бул мазмуну ошондой эмне болот? Кыскача. Мазмуну бул аңгеме дагы кирди, жомоктор да кирди. Момпосуй деген бул кичинекей кыз жөнүндө. Ал тиши ооруп калат. Анан тиши ооруп, анан кийин доктурга барат. Дайыма тиги Момпосуйду алып бала бакчага барат да. Эркек кыз болот. Анан эки бала бакчага баратып, эки эртең менен дайыма эки чөнтөгүн Момпосуйга толтуруп барат дагы. Тияктан эч кандай баягы достору менен бөлүшпөйт.
Өзү аларды баягы момпосизин көрсөтүп алып, бирок өзү жейт. Ушундай өзүмчүлүк кыз болот да. Анан бара ошол эки тиш ооруп калып, анан кийин тиш доктурга барып, анан кийин түш көрүп, ушундай бир окуялар менен анан кийин өзүнүн кылык жоругун, кыялын анан кийин өзгөрткөн кыз болот да. Момпосуйдун каарманы. Ооба. Калгандары дагы аңгемелер, башка аталыштагы аңгеме, жомоктор кирген буга дагы. Эми 200 экземпляр деген эми даана аз эле да, аз эле да. Ооба, абдан аз. Анын бир 10дойун, 20дайын бизге берет. Анан биз ошол жердеги эле өзүбүздүн кесиптештерибизге, өзүбүздүн ошол жердеги иштегендерибизге, анан тааныштарыбызга берип коебуз дагы. Анан калганы ошол эки республикага тарайт. Жакшы. Эки сом. Бирок мен өткөндө биздин борборубуздун чак ортосунда турган Касмалы Байленов атындагы балдар китепканасына барып калдым. Ошол жакта ушул китептер бар экен. Алтын канатым да барып калыптыр. Могу кар киши дагы. Анан карасам ошол жерде эжекелер айтат, ошол китептериңиздин баарын тең ошо талашып окуп атышат депчи. Анан кийин эми мен барып бир колум бошогондо бир белгилеп коеюн дедим эле. Ушул китепти бир жылда канча бала окуйт экен. Мындан тышкары да биз өзүңүз билесиз, Американын каржылоосунда USAID программасы бар болчу, окуу керемет деген. Ошого катышып калдым. Анда башталгыч балдарга, класстын балдарына арналган 1-класстан 4-класска чейин балдарга арналган бир сонун бир чыгармаларды ошол жактан да жараттык. Ошол китептердин баары тең азыр ушул эки биздин балдар китепканабызда, Касмалы Байленов атындагы китепканада баардыгы тең турат. Ошол жактан дагы барып окушат экен. Мен өзүм бир жолу барып күбө болуп калдым. Барып балдар китебин карап жатсам эле бир ата эне китебибизди алып окуп аттыр. Анан мен муну ойноп атабы, окуп атабы деп карап туруп, анан кийин бир аздан кийин басып барып, ушул китеп сизге жактыбы десем, баягы ал мени билбейт да, автор экенди. Ушул абдан жакшы эме экен, китеп экен. Балам абдан жакты окуп берип атам дейт да. Анан отуруп ушул китептин автору менмин десем, абдан сүйүнүп, менен сүрөткөдүшүп, анан кийин ушул китебиңизден бериңизчи деп, анан өзү келип алып кетти да. Анан бир убакта барсам, дагы бир ата эне барып калыптыр, 2 баласы менен. 2 баласы менен барып, ал ошо китептерди карап жүрүп, эми бул китептерди окуп атабыз, бирок дейт, биз ушуларды бир аткаргыбыз келет дейт да, өзүбүз аткарсак болобу дейт. Анан кийин мен айттым ал ата энеге, сизге Бурласакиева эжекебиздин телефонун берейинчи. Ал эжекебиз дагы мына маңдайыбыздагы эле музейде өзүнүн сабактарын өтөт, ушу балдарга атайын ушундай сабактарын өтөт. Сиз ошого жазылсаңыз болот десем, сүйүнгөн бойдон кетти. Демек, биздин ата энелерибиз дагы ушул баягы 200 нускада, 500 нускада болуп атканына байланыштуу алардын баары эле баягы колуна тийбейт да. Ошондуктан биздин библиотекабызга келип, китепканабызга келип, ушул китептер менен таанышып турат экен. Мен өз көзүм менен көрүп, абдан сүйүндүм ушундай ата энелерге. Касмалы Байленов атындагы китепкана. Демек, ушул эки биздин жаш ата энелерибизге да кайрылып кетет элем. Ушул китептерди чыгып аткан менин эле эмес, баардык ушул эки кыргыз балдар жазуучуларынын китептери Касмалы Байленов атындагы китепканада бар экен. Сиздер барып, ошол жакта биздин быйыл блогерлерибиз дагы абдан жакшы кылыптыр. Атайын ошол жака барып, балдарыңыздарды ойнотсоңуздар болот, китеп окуп берсеңиздер да болот деп жарыялаган экен. Биздин азыр жаш ата энелердин баары ошол жака барып алып, балдарын ойнотуп атат эми. Анан мен ошолорго кээде айтып калам, ошол жерге барып, балдарыңыздарды ойнотуп отура бербей, ушу китептерден да карасаңыздар, аларга окуп берсеңиздер деп. Анан кээ бир ата энелер баягы сөзүбүздү окуп берип калышат, а кээ бири жөн гана ойнотконуна барышат. Айрыкча шаардык ата энелер, мына эсиңиздерге салып коюңуздар, Айдай Бекбоева, мынакей, менин бүгүнкү студиямдын ардактуу мейманы, көрүп алыңыздар, таанып алыңыздар. Эгерде сиздерге ушундай китеп керек болуп атса, Касмалы Байленов атындагы китепканага барсаңыздар, Айдайдын китептерин аласыздар, табасыздар, сурасаңыздар, мына балдарыңыздарга окуп бериңиздер. Мунун баары эмгек. Анан албетте 200 нуска менен чыгып атса, бул эч кимге жетпейт. Ошондуктан мына китепкана турат.
баргыла дагы ошо балдарыңыздар менен чогуу китеп окуп, жана кыргыз тилин билели, кыргызча окуйлу деп атпайбызбы? Мына ушул көйгөйдү ушундай жол менен дагы чечип кетсе болот. Анан биз быйыл мындай болду да, бир 3 жыл аралыгында биз Манас Семетей Сейтек менен да иштеп калдым. Анткени биздин Кыргыз билим берүү академиясында Советбек Байгазиев деген агайыбыз бар. Ал киши бир топ жылдардан бери ушу Манас темасын изилдеп келет. Бир 2 жыл болуп калды. Өзүңүз да билесиз. Кыргыз Республикасынын Манас академиясы Тамгалар даңтайт Манасты деген бир проектти, долбоорду Назира Алы кызы автор болгон. Буга Назира Алы кызы автор болгон. Анткени бул идея Назира Алы кызына тиешелүү. Анткени ал ушул өзү чогултуп балдар жазуучуларын жыйын курган. Ушул Тамгалар даңтайт Манасты деген бир долбоор түзүлүп атат. Ал мындай ушундайча түзүлдү деп өзүнүн дагы баягы кызынын 1-класс кызы мектепти бүтүп аттыр да. Ошондо Алипе майрамы болот. Алипе майрамында сөзсүз балдар жанагындай акын жазуучулардын ырларын жаттайт. Ошондо тили келбей, көпчүлүк ырлар баягы ар кандай жазылып калат. Ошондой ырларды балдарыбыз аткарып жүрүшөт. Биз ошондон көрү бир Манастан алып 4 сапыр ошолорго бир арнап кички балдарыбыз ошо Алипе майрамында ырдап чыкса деген сонун бир өзүнүн бир идеясын айткан. Биз ошону колдоп, өзүңүз билесиз, манасчылар бул долбоордун бир эң жакшы жагы бир манасчылар, акын жазуучулар, ошондой эле балдар жазуучулары баштары биригип биринчи жолу ошондой бир жакшы бир долбоор болду да. Ошол кечирип койгула, Айдай ошол мынакей Тамгалар даңтайт Манастын уюштуруучу редактор катары мен дагы ошо жүрбөдүмбү, ошон үчүн дагы сени 20 жылдан бери каякта болсун тааныйм деп атканым ошол да. Эли менен, ата энелер менен, балдар менен бөлүшүп кетсинчи деп ошол бүгүнкү маекти уюштуруп атпайбызбы? Ошондо да мына сен катышкансың. Эң сонун тандап иргеп анан ошол манасчылар чыгарган тиги ырлардын арасында дагы акындар чыгарган, балдар акындарынын арасында дагы мына Айдай Бекбоеванын ошол Тамгалар даңтайт Манаска китебине дагы бир топ ырлары А тамгасынан баштап ошол эми тандашкан бүт көбүнчө. Ошондо канча тамга кирип калды сеники? Адан баштап Яга чейин. Яга чейинки ошол ушундай бир чоң иштерди бүтүргөн кыз, бул жөнөкөй эле кыз эмес. Ошон үчүн дагы ошонун баарын айтып берди. Анткени бул долбоордун эң бир өзгөчөлүгү, биринчи айтып атпаймынбы, акын жазуучулар, балдар жазуучулары, ошондой эле манасчылар катышкан долбоор болду бул. Экинчиден, бул китепти жасалма интеллектин менен бир сүрөттөрүн тартып чыгышты да. Бул да балдар үчүн бир жаңылык болду. Бул да бир Кыргызстан үчүн жаңылык болду да. Анткени ар бир сүрөттү тартып отуруш, ар бир сүрөттү ушундай бир балдарга ылайыктап чыгарыш, бул дагы бир зор эмгекти талап кылды деп ойлойм. Анан дагы ошол китеп Тамгалар даңтайт Манасты башталгыч класстардын бир класстан тышкаркы окуй турган бир китеби болгондуктан, бирден бир мыкты китеби болгондуктан, кандай баягы балдарга окуп бериш керек, методикалык колдонмосу дагы кошо берилди. Бул китептин бет ачары да болгон. Айдай Арабаев атындагы университетте ошол бүт манасчылар өзүңөр болуп барыңар тең жалпы баргансыңар. Ооба. Бул китептин бир өзгөчөлүгү эмнеде десек, бул китептин биринчи өзгөчөлүгү кыргыз акын жазуучулары, кыргыз балдар жазуучулары, ошондой эле манасчылар биринчи жолу башы биригип ушундай бир долбоорду, жакшынакай бир китепти жарата алышты. Экинчиден, бул китепти сүрөтүн жасалма интеллектин биринчи жолу колдонду да бул Манаска ошондо. Бул дагы абдан зор эмгек деп эсептейм. Анткени Манас эпосун ар бир ошореке манасчы болобу, жазуучу болобу, акын болобу, ар бир чыгарган куплетине бирден өзүнчө бир сүрөт тартыш бир оңойго турган жок. Үчүнчүдөн, бул китептин методикалык колдонмосу бар. Методикалык колдонмосу бул китепти окугандан кийин мугалим балдарга кандайча үйрөтөт.
ошол методикалык колдонмо бир абдан жакшы жазылды. Ушул китептин өзгөчөлүгү мына ушунда болду. Бардык республикага буюрса таратылып атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буюрса, бул китептин дагы келечеги кең. Менин оюмда ушул китеп дагы кийин башка бир тилдерде которулса деген оюм бар. Аны дагы ойлонуштуруп жатат болуш керек деп ойлойм. Демек, бул китептин келечеги кең. Туура. Ооба. Буга Бирок отурган эми баягы бул жана китеп чыкканга чейин Арабаев университетинде китеп чыкканга чейин мына ушундай болду, ушундай иш-чара болду деген баягы элге баягы сүйүнчү иретинде айтылган. Бирок ол китеп баягы колго тийип басылгандан кийин азырынча боло элек. Эле болсо барыбыз тең бармакпыз. Бет ачар боло элек. Чыкырылмак. Анан кийин эми бет ачары болот го деп да мен ойлоп атам. Ооба, биз дагы аябай кандай күтүп атабыз ошону. Ошого отурлай эле мынакей Манас Семетей Сейтек деген китебибиз быйыл жаралды, 2025-жылы. Бул китеп дагы башталгыч класстын мугалимдерине арналат. Ошондой эле жалпы мугалимдерибизге, бизден ошондой эле жалпы окурмандарга арналды. Бул китептин өзгөчөлүгү, бул китепти өзүңүздөр билесиздер. Манас Семетей Сейтек эпосунун көбүнчө сүрөттөрүн бир топ кишилер буга чейин тартып келишкен. Герцендин сүрөттөрүн пайдаланып жүргөнбүз буга чейин. Анан бул китептин өзгөчөлүгү, биз Кумаш Турузбеков деген бизден бир эң мыкты бир сүрөтчүбүз бар, сүрөтчү агайыбыз бар. Бул агайыбыздын эмгеги менен бул китеп жаралды. Эгер текст менен сүрөт шайкеш келбесе, бул китеп да жаралмак эмес. Агай абдан көп иштеди бул китептин үстүндө. Бул Манастын төрөлгөнүнөн баштап Сейтек эпосунун аягына чейин ушул кичинекей кылып, баягы кыскача берип, балдарга түшүнүктүү, балдарга түшүнүктүү, мугалимдерге түшүнүктүү, анан сүрөттөрүн көрүп, балдар түшүнө тургандай кылып бир жакшынакай бир китеп жаралды. Учурдан пайдаланып, ушуреки Кумаш Турузбеков агайыбызга дагы бир ийгиликтерди каалап, бекем ден соолукту каалап, ушул агайыбыз көптөгөн баягы Манас Семетей Сейтек эпосуна, ошондой эле башка дагы китептерге дагы буюрса өзүнүн кол кабыш кылып келатат. Ушул агайыбызга бир жакшы бир буюрса бакубат бир жашоо тилеп, ошондой эле тиешелүү сыйлыгын алыш керек бул киши. Ошо мамлекет башчыларыбыз, Маданият министрлиги ушул кишиге дагы бир өзүнүн көңүлүн бурат деген ойдобуз. Учурдан пайдаланып, агайга дагы чоң ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Сен сөзүңдү тартып албайынчы да уланта бересиң. Кумаш байке жөнүндө сөз кылып болбадым. Ал киши менен мен дагы чоң долбоорлордо менин сүрөтчүм болгон. Азыр улуттук канал болуп калды. Эми ар кандай кылып өзгөртүшпөдү. Улуттук каналы КТР, анан кийин коомдук телевидение деди, анан кайра улуттук деди. Мына ошол жерде дагы биз эмгектенгенбиз. Кумаш байке дагы ошол биздин сүрөтчүбүз болуп, бир шумдук долбоорлорду Баракелде, Жылдыздар Манежде дегендердин сүрөтчүсү ошол агай болгон. Сиз абдан туп-туура белгилеп кеттиңиз. Бул киши өзүнүн ошол тиешелүү мамлекеттик сыйлыгын негизи алыш керек. Мен ошол жерден айтып эле коелучу, мындай тартынбай эле, коркпой эле, ачыгын менен мындай сүрөттөр мына боореки балдар үчүн жазылып аткан Манас Семетей Сейтек бөбөктөрдүн китептик чексесинде. Эгерде агайлардын, эжелердин, ошол кенже мына тарбиячылардын, мугалимдердин колуна тиип калса, мындай сүрөт жок. Ооба. Мынакей, момундай иллюстрация менен бул эмне деген мынакей карабайсың. Мына кайсы гана бала кармабасын, тип эле көз ачылат да, көз ачылат. Мына таанытыш керек деп, мына китеп деп атабыз. Мынакей, алыңыздар дагы окуй бериңиздер. Кумаш Турузбеков агабызга ушул учурдан пайдаланып чын эле бекем ден соолук каалайбыз, агай. Бар болуңуз. Сиз ушул китеп боюнча дагы Кудай буйрса, мен сизди ошол эмгектериңиз боюнча чакырам ушул студияга. Бул Кумаш Турузбеков агайыбызды айтып өтсөм, мен жанагы Момпоси деген китебимди айтып кетпедимби жогоруда. Ошол китепти конкурска бергем тил комиссиясына. Ошондо Кумаш Турузбеков агай дагы өзүнүн китебин бериптир.
Китебин берип экөөбүз жеңүүчү болдук ал жерден. Кумаш агай жасап бекенби? Кумаш агай ал китебин эр табылды го дейм. Баягы Кенже эпостордун мотивинде өзү баягы тексттер ошол эле сүрөтүн тартып, кайрадан баягы жаңыртып жасап чыкты да. Ошол учурда агай менен таанышып калып, анан агай экөөбүз ошол убактан бери чогуу бирге үзөңгүлөп иштеп келе жатабыз да. Анан агай өзү адамгерчиликтүү, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, аябагандай жөнөкөй өзү. Анан ар бир ишти кылдат кылган агай экен да. Агай өзү компьютерди да үйрөнүп алыптыр. Мынакей 70ке чамалап калса дагы компьютерди үйрөнүп алып, атайын ушул жаш дизайнерлер менен теңтайлашып иштеп, ушундай мыкты эмгектерди жаратып келатат агай. Агай экөөбүз алдыга койгон көптөгөн максаттарыбыз бар. Анткени кичинекей балдарга, ошо бакча балдарына бир топ баягы карточкалар менен ушул манастан эле алып идиш аяктар, боз үй, ошондой эле кыргыздын бир буюмдары, дагы ушундай бир жакшы бир карточкаларды иштеп чыктык. Бул дагы абдан жакшы бир эмгек болду. Буюрса республиканын баарына тарайт го деген үмүттөмүн. Болсун. Ооба. Андан кийин бул дагы сизге тиешелүүбү? Бул китеп дагы? Ооба. Быйыл мен жана өткөндө айтып өтпөдүмбү? Кара Кыргыз автономиялуу областын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата биздин президентибиз балдар адабиятына карата бир 50 китепти арнады деп. Ошолордун ичинде мынакей кыргыз акын жазуучулардын балдар үчүн чыгармалары деген бир 10 томдук китеп чыкты. Муну белгилүү жазуучубуз, балдар жазуучусу, педагогика илимдеринин доктору Сулайман Рыспаев агай түзүп чыкты. Ошонун ичинен биринчи томуна ошореки менин чыгармаларымды дагы киргизиптир. Мында Батберек, Какы, Момпосу жана Түнкү саякат деген аңгемелерим кириптир. Мен абдан сүйүнүп атам. Ушундай эмгегимди баалап, ушундай чоң жазуучулардын арасына мени кошуп, анан кийин менин эмгектеримди чыгарып атканына аябагандай чексиз кубанычтамын. Бул кишинин сүрөтчүсү жанакы сиз менен иштешип аткан Динара Чокотаева эжекебиз окшойт бул дагы. Ошонун эмгегинде жаралды. 10 томдугу чыкса, ошонун биринчи томуна менин чыгармаларым кирди. Азаматсыз. Мен ушуреки ойлойм, балдар жазуучулары чындыгында абдан көп эмгектенип атышат. Айтып кетсем, ошо Токтосун Самудинов агайыбыздын Ар бакчада бирден гүл деген китеби чыккан, кийинки учурда ошол эле Каныбек Жунушев агайдын Күн дүйнө деген китеби чыккан. Ал агай менен дагы тыгыз иштешип жүрдүк. Кийинки учурда Исмайыл Кадыров агайыбыздын дагы Канаттуулар дүйнөсү деген бир жакшы китеби чыкты. Сулайман Рыспаев агайыбыздын китеп окуган шамал деген дагы бир жинагы чыкты. Бизден Аман Карымшаков агайыбыздын бир топ Хандарыбыз деген бир топ китептери чыкты. Ошондой эле Жылдыз Акаева эжекебиздин дагы бир топ чыгармалары бар. Ошолордун арасынан бир азыркы балдарга ылайыктуу, азыркы балдардын заманбап китептер, балдардын табитине ылайыктуу бир китептер дагы чыгарсак деген ниетте биз ушул балдар хрестоматиясы жазылып жатат. Бул дагы болсо Жылдыз Акаева эжекебиздин баягы эмгеги менен чогуу биргеликте иштеп жатабыз. Ошолорго отурлай эле биз карап көрдүк да, 1 жаштан баштап балдардын 6 жашка чейинки балдарга бир кандай китептер бар экен деп. Ошондо бир топ биздин акын жазуучуларыбыздын китептери бар, бирок баягы 4 жаштан 6 жашка чейинки китептер абдан көп экен. Ал эми 1 жаштан 3 жашка чейинки китептерибиз бир саналуу эле китептер болот экен. Ошого ылайыктуу биздин ошореки акын жазуучуларыбыздын китептери, баягы ата-энелер суранган китептер болот экен. Ата-энелер суранып жаткан китептер кандай китептер? Бул китептер жөнүндө дагы айтып кетпесек болбойт. Бул поп-ап китептер деп коет. Анткени бул китептер балдарыбыз баягы үй жаныбарлары, жапайы жаныбарлар, жапайы куштар жөнүндө аябай кызыгышат да. Ошого мондай бир китептерди чыгарып коюшкан да. Мен атайын муну Германиядан алдырып атам. Анткени бул китептердин бир өзгөчөлүгү мондай бир
жаныбардын бир терисинен алып момундай бир жасап коюшкан да. Бул жаныбар деген аталышы, бул кандай жаныбар, кандай үн чыгарат деген бир жакшынакай бир китеп чыгарып коюшкан. Биз дагы бир кийинки жылдары бир ушундай багыт алышыбыз керек. Анткени көрүп атасыздар мынакей тороп бойлуу эл аралык стандартта. эл аралык стандартта мына тооктун жүнүн бияка берип коюшкан да. Эми могу коёнду карасаңыздар, өзүңүз эле колуңуз менен сыласаңыз, бул инклюзив балдарга дагы абдан жакшы да. Балдар буга абдан кызыгышат. Кадимкидей эле Бул китептер менен бул китептерди койгондо балдар чуркап келип ушул китептерди кармалап көрүп, өзү басып, үндү чыгарып, атайын кичинекей бир код турбайбы? өзгөчөлүк. Жүн болсо мына койдун жүнүн минтип Ооба, кой кандай экенин көрүш алат. Анткени өзүңүз билесиз, шаардын балдары койду да көргөн эмес. Мынакей. Үнүн да уккан эмес. Анан ушундай китептерди чыгарып койсок, абдан бир жакшы Бул болот. өтө кымбатка туруп калбайбы? Бул дагы бул китеп боюнча мен азырда бир жаңылыкты айта кетейин. Гүлназ Асакеева деген бир жакшы бир кызыбыз бар. Ал ушул китептер боюнча чыгарып жүрөт азыр. Бул китеп кымбаттарга туруп калып атат, 1,5–2 сомго. Бирок биздин ата-энелерибиз бул китептерге караганда балдардын таанытымы өссүн деп ушундай китептерди алып берип атышат азыр. Мындай китептерди чыгарсак демек болот экен. Ал эми Орус тилинде көбүнчө орус тили чет тилде чыгат да ошо. бул орус тилинде чыгып калды китептерибиз. Ал эми кыргыз тилинде чыга элек да. Анан кийинки китептерибиз Бирок аракеттер жүрүп атат. Аракеттер жүрүп атат, аракеттер Эң жок сонун. эмес бар. Ооба. Ал эми дагы бир кийинки китептерибизди карап кетсек, айтып кетсек, бул дагы бир жаныбарлар боюнча бир жакшы китептер. Бул мынтип өзүнүн жаныбарлардын кандай үн чыгарат деп бир өзүнчө бир ушундай пop-up китептер Муну бар. ошол Германиядан ала келдиңизби мында? Бул Германиядан алдырып атам муну. Анткени бунун да бир тарыхы бар. Үнүн да чыгарат, сылап да көрөт, ичиндеги тексттерди да окуйт. Анан бул тексттер азыр немис тилинде болуп аткандыктан азыр биздин ата-энелерибиз абдан баягы өнүгүп калган. Өздөрүнүн телефондорун коюп, ал жерден кыргыз тилине которуп ашат, же болбосо орус тилинде которуп ашат. Анан кийин колдоно берсе болот. Мындай китептерди мага да кайрылса болот, эгер алгылары келсе, өзүмө кайрылып байланышсаңыздар болот да. Бул китеп дүкөндөрүндө сатылат. Бул китеп дүкөндөрүндө жок, орус тилинде бар, бирок кымбат турат да. Ал эми 1 жаштагы, 2 жаштагы балдарыбызга кандай китептер ошо керек десек, мына момундай оюнчук китептер. Балдарды биз кызыктырууда көбүнчө ушундай бир китептерди карматып койсок, бул балдар кызыкпайт экен. Балдарга кандай китептер болуш керек экен? Балдарга ушундай өзүнүн колуна ылайыктуу, мындай эки чакан колуна ачып көргөндө, анан мындай бир оюнчуктары менен, анан кийин бул ачканда ар бир китебинде мына окуп барып, 1–2 эле сүйлөмү бар. Ушуну окуп берип атып, анан кийин баарын көрсөтүп, өзүнүн баягы оюнчуктары менен ойнотуп койсо, бул балдарга аябагандай кызыктуу. Сиздер билесиздерби, биз көбүнчө баягы балдарга телефондорду, смартфондорду колдоруна берип коюп алаксытабыз. Ал эми балдарга ушундай оюнчук китептерди колдоруна берип алаксытсак эмнеге болбос? Анткени биз дагы дүйнөлүк тажрыйбаларды карап жүрөбүз. Ошондо биздин кыргыз үй бүлөлөрүндө китепке кандай кызыктырабыз, кээ бир үй бүлөлөрдө китептер да жок болуп калат. Ал эми чет элдик үй бүлөлөргө барса, ушундай бир атайын китептерди өзүнчө бир тизип коюп, бүгүн бул китепти окуйбуз, 2 күнөн кийин бул китепти окуйбуз, ар бир китеп менен тааныш да. Демек биздин дагы азыркы ата-энелерибиз, жаш ата-энелерибиз буйруса, ушундай китептерди дагы сатып алып, өзүнүн балдарына окуп берсе, абдан бир кызыктуу болот эле. Андан кийинки китебибиз бул жомок китептери. Кичинекей балдарыбызга жомок китептерди биз кантип окуп беребиз дейбиз го. Алар коркпой эле мына момундай кылып жакшынакай кылып чыгарып коюшкан. Ар бир баракчасына момундай кылып түстөр менен берип, ар бир баракчасында эмнелер бар, эмнелерди окуйт, өздөрү белгилеп коюшкан. Анан кийин момундай бир жакшынакай түстөр менен беришкен да. Анткени биздин балдарга кандай китептер керек? Балдарга эң жөнөкөй, балдар бир элестетип түшүнө ала турган, ата-энеси окуп атканда элестете ала турган, анан ушундай бир түстүү, балдарга түстүү болуш керек да. Түс болгондо да көрдүңүздөрбү, кандай түстөрдү пайдаланат? Буларга ачык, өтө ачык түстөрдү пайдаланбайт. Анткени бул балдардын көзүнө зыян.
момундай бир сампиндин нормаларына ылайыктуу китептерди чыгарышат. Кадимкидей эле өзүнүн мынакей замоктарын берип койгон. Нукура боектор менен. Нукура боектор менен. Биз өзүбүз бир боз үйүбүздү элестеткен, өзүбүздүн жомок каармандарыбызды элестеткен каармандарыбызды ушинтип бир жакшынакай кылып чыгарып койсок эмнеге болбос. Демек ушундай бир китептерге биз багыт алышыбыз керек. Канакей биздин баягы Чытырман Токойбузду элестеткен сүрөттөр деле бар. Булар мынакей коозу карын кадимкидей эле. Ушулардын баардыгын тең эле биз дагы жакшынакай кылып ушундай кылып чыгарсак болот экен. Мына каармандарын көрсөңүздөр, мынакей каармандары. Биздин дагы кандай сонун бир каармандарыбыз бар. Демек, биз дагы ушундай китептерге багыт алышыбыз керек деген бир ойду айтып кетким келет. Мындайча айтканда, сиз эл аралык деңгээлде салыштырдыңыз да, онучу. Анан мен сиздин ошол өмүр баяныңыз менен дагы таанышып, 20 жылдан бери тааныйт элем дегеним менен мындай көп жакшы билбейт экенмин сиздичи. Көрсө аябай эле ушул балдар темасына ушундуктудай сүңгүп кирип, анан кийин мынакей дүйнөлүк стандартта болсун деп аткан кыздарыбыздын бири экениңизди азыр мен чын эле мындай оозум ачылып калды, чын. Азаматсыз айдай. Рахмат. Анан бул жерде биздин өмүр баяныңыз менен тааныша отуруп Германияга барып, жана бул Германиядан алдыртып атам деп атпайсызбы бул китептердичи? Ошондон улам бул суроо туулуп атат да. Гёте атындагы институтта, тил үйрөнгөн экенсиз да. Ошонун да бир таасири болсо керек. Аяка кантип эмне болуп барып жүрөсүз? Абдан туура белгиледиңиз. 1998 жылы жолдошум экономика илимдеринин кандидаты, ал киши биздин Кыргызстандагы ДАД деген өзүнчө бир организация бар, Германиянын. Ал окумуштууларды, студенттерди, ошондой эле жанагындай илимге кызыккан адамдарды өзүнө баягы кабыл алып, ошол жактан окутуп, анан кийин илимдин бир көзүн ачат да. Ошондо бир стипендия атайын утуп алган. Ошондо мен үй бүлөсү катары барып калгам. 2 жыл жашап калдык Германияда, Манхайм шаарында. Ошондо үй бүлөсү балабызды калтырып кеткенбиз. Ал боюнча дагы өзүнчө сөз болсун. Ошондо баягы балдар дүкөндөрүнө барып калдык. Анткени балабыз ошондо 3 жашта эле. Анан кандай китептерди алсак, кандай белекти алсак деп ошондо барып калып, ушундай китептерди көрүп абдан кызыкканбыз. Ошондо мен бир 10го жакын китептерди алып келгем. Анда жаш экенбиз. Ошондо Франкфуртка жакын элек. Франкфуртта 1 жылда 1 жолу ушундай китеп көргөзмөсү болот. Ошол китеп көргөзмөсүнө бир жолу катышып калып, анан кийин ошондо бир топ китептерди көрүп, ичимен эмнеге биздин жазуучулар, эмнеге биздин ушуракиндей мамлекетибиз ушундай бир көргөзмөлөргө алып келбейт деп бир ойлогом да, ошондон бери эле менин ичимде бир максатым бар. Кийин буюрса, чаман болуп калса, ушундай Франкфуртка барып, дүйнө жүзүндө 1 жылда 1 болуучу бир ушундай көргөзмөлөргө барып, өзгөчө балдар китептеринин көргөзмөлөрүнө барып, китеп алып келип, ушуреке биздин өзүбүздүн балдарга бир арнап ушундай бир китептерди алып келсем деген үмүтүм бар. Мен дагы учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Ушу биздин Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзу балдар адабиятына бир көңүл буруп, ушул темага да бир көңүл буруп койсо, 1 жылда 1 болуучу бир биздин балдар адабиятындагы көрмөсүгө жиберсе, сөзсүз барып ушундай китептерден көп алып келип, ушу биздин балдарга таратат элем. Үлгү катарында. Таасир алдым окшойт. Андан кийин ошондо немис тилин үйрөнүп, немис тилин үйрөнүп калды. Үйрөндүм 2 жыл Гёте институтта, атайын ошо тил институту, ал дүйнө жүзүнөн, баардык дүйнө жүзүнөн барган студенттер ошол жерге тил үйрөнүшөт. Анан мен да барып калдым. Казакстандан, Украинадан, Молдовадан да барып калышты. Анан карап отурсам, бүт дүйнө жүзүнөн, Африкадан дагы, Египеттен, ушундай бир Кытайдан, деги дүйнө жүзүнүн бир чуңкурунан келген бир студенттер болушат экен. Ал студенттерди карап абдан бир суктандым. Анткени алар билимге, илимге умтулган балдар, кыздар экен.
улан кыздар экен. Ошолор менен достошуп, көптөн жазыштык. Азыркы убакка чейин кээде бир үй бүлөлүк баягы катышта болуп калабыз. Алар бизге жазып турат, биз аларга жазышып турабыз. Аябагандай бир кызыктуу да. Анан көбүнчө баягы Германияга барып калат жолдошум. Азыр балам дагы Германияда окуп калды. Ошол барып келген сайын мага эч кандай белектин кереги жок. Мага ушундай балдар китебин алып келишет. Балдар китебин алып келгенде мен ошого таасирленип, анан кийин ушундай китепти чыгарып атканын себеби ошо. Сиз немис тилин билсеңиз, өзүңүздүн чыгармаларыңызды ушул Ооба. котордуңузбу же котороюн деген оюңуз барбы? Сиз ошо аябагандай тамырымды тартып сүйлөп атасыз да. Мен ошондон кийин эле бул балдар адабиятына эң биринчи котормо менен келгем негизи. Бриш Катаринен Азул деген чыгармасын балдар адабияты азыр чыгарган. Ошол китебимди бир чыгарып, кайрадан бир чыгарып койсо жакшы болот эле. Ошо Германиядан чыктыбы? Жок, бул жактан эле чыкты. Кийин которуп, аябай жакшы котормо болду. Аны чет өлкөдөн келген кишилер дагы мактап калышат. Котормо абдан жакшы болуптур деп. Ошол китепти мен жарыялагам Facebook'тан. Рухеш өзүнүн теги каналында дагы, сайтында дагы бул китепти жарыялады, бир топ жарыялады. Бул үчүн Олжобай агайыбызга дагы абдан ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Ошол учурда мына мыкты жазуучу, көрүп алыңыздар деп, ал киши дагы абдан жакшы өзүнүн баасын берип ошондо чыгарышкан. Ал сайтта дагы окусаңыздар болот, эгер өчүрүлгөн жок болсо. Демек сиздин немис элчилиги менен дагы байланышыңыз бар экен анда. Мен ошондо немис тилин А1 деңгээлинде сертификатым бар. Ошондо өзүм А1 деңгээлинде атайын сертификатка өзүм баягы тесттен өткөрөт. Тестти берип, ошондо өткөм. Анан ошондон улам бул тилдерге кызыгып калгам. Ошондуктан чет элдик ушундай балдар өзүнчө балдарга арналган китептерди көбүрөөк окуйм. Анан англис тилинде китепти көбүрөөк окуйм. Анткени кийин министрликте да иштеп калдым. Билесиз, билим берүү министрлигинде иштеп калганда дагы атайын англис тилинде дагы окутуп калышты. Ошондон баштап кызыгып, англис тилиндеги китептерди кыргыз тилине которуп, орус тилине которуп, анан кыргыз тилине которуп калдым. Бирин экин котормолорум да чыгып калды. Жанагы айтып өтпөдүмбү, Бриш Катаринен Азул деген. Ошондой эле дагы бир жазуучунун Чегиртке деген китебин которгом. Бул дагы абдан дагы коомчулукка жакшы алымды болуш керек. Анан ошол котормолорумду көп айтып калышат, жакшы чыккан деп. Баятан бери эле ушул тынбай ушул балдар дүйнөсү жөнүндө, балдар адабияты жөнүндө, китеби жөнүндө ушул биз дагы ушул эл аралык деңгээлге жетели, эл аралык стандарттагыдай болсун деп атасыз. Ушул сиз ошол эртеден кечке чейин эле ошо ойлогонуңуз ушулбу же көрү тирчилик деген бар, үйдөгүлөр бар, анан кийин деги эле үйдөгүлөрдүн колдоосу болмоюнчачы кээ бирлери мындай көп эле мындай балдар кыздарды билебиз да, кыздарды билебиз, айрыкча кыздарды. Анан баягы көрү чыга албай, баланын немесинен чыга албай, түйшүгүнөн чыга албай, ошентип отуруп калгандар бар да. Анан же сизди колдошобу? Бара бер, мен муну колтуктап алып ошо китепканага бар, мен тетиякка бар, мен могуну жаз деп эч ким айтпаса керек азыркы заманда. Ооба да, бул жазуучулукка кирип калганымдын дагы бир себеби жолдошум мага түрткү болду да. Дайыма мага күч кубат берет. Дайыма мен окуганды, биринчи окурманым, окуганда мен ага башында уялып, коомчулукка чыгарбай эле жолдошума окуп берип коюп жүрдүм. Анан ал окуп чыгарбайсыңбы деп мага абдан эметчү. Анан кийин мен кандай болот деген ойдо жүрдүм. Анан кийин бир 2021-жылы Кыргыз билим берүү академиясына келип калдым. Ага чейин өзүңүз билгендей министрликте иштеп жүрчүмүн. Ошол билим берүү академиясына келгенде Сулайман Ырысбаев агай менен таанышып калдым. Таанышканда Кыргыз билим берүү академиясынын филологиялык билим берүү лабораториясы бар. Бул киши ошол жакта иштейт көп жылдардан бери.
Анан балдар жазуучусу, педагогика илиминин доктору ушул кишиге баягы көп тил бала бакчадагы көп тилдүүлүк боюнча өзүм кандидаттык диссертациямды жазайын деп кайрылып калдым бул кишиге. Бул киши мени көрүп алып эле балдарга арналган бир чыгармаң барбы же болбосо ушундай бир эмнеге ушул балдардын көп тилдүүлүгүн кызыгып калдың деп сурады да. Мен ошондо агайга айттым, агай, мен ушундай балдарга арналган чыгармаларды жазып жүрөм. Конкурска да катышкам бул боюнча. Түндүк Америка жазуучулар союзунда деги котормо боюнча, балдар котормосу боюнча конкурска катышып калып, дүйнөлүк аренада. Ошого гран-прини алгам десем, агай абдан баягы таң калып калды да, сен ушундай кызсыңбы деп, анан кийин ошо мен котормо боюнча жүрөм депсем, анан ошол агай мага көрсөтүп, дагы кандай чыгармаларың бар, өзүң жазасыңбы деп сурап калды. Анан ошондо агайга окуп берсем, абдан жакты да. Агай ушул менин аңгемелеримди, жомокторумду карап, сен муну мынакей Кыргыз патент быйыл конкурс жарыялап атат, сен ошо конкурска катышпайсыңбы деп калды. Анан жол жобосун сурап калдым, мен кантип катышам? Кыргызстандагы конкурска деги катышып көргөн эмесмин десем, агай мага айтты, ошо жекин сайтына кирсең, ошол жерде жобосу турат, ошо жобосун окуп, эгер болсо ошол жака катыш деп. Анан мен жанагы Роза гүлүнүн туулган күнүн ошондо жазып жүргөм. Сүрөтүн да тартып даяр болчу. Акыркы күндөр экен, ошо эки конкурстун акыркы күндөр экен, мен телефон чалсам эле ошол жерде өзүңүз билесиз, Динара Акун кызы алып калды. Алып келиңиз анда деп калды. Анан кийин алып барсам эле ал киши кабыл алып эле бара бериңиз, биз конкурс болгондо айтабыз деди. Анан кийин эле конкурска катышып калып, ошо китебим жеңип калды конкурстан. Анан ошол бойдон эле мен кыргыз балдар жазуучуларынын арасына кошулуп, ушуга бел байлап калдым. Анан кийин эле байма-бай чыгармаларымды, мен негизи жашоом сынак менен өтүп келатат. Эң биринчи бир карап келсем, жашоомдо 80-чи жылдары биринчи класска кирсем, ошо 90-чу жылдары, 89-чу 90-чу жылдары ушу республика боюнча жанагы кыргыз тилинин олимпиадасы болуп калды. Ошо республика боюнча мектеп аралык. Ошол конкурска катышып калгам эң биринчи. Анан конкурска катышып калып, бул конкурсту көрсө, ошо азыр айтып калышат, Советбек Байгазиев агайыбыз, Сулайман Рыспаев агайыбыз уюштуруптур да. Анан тагдырды карабайсыздарбы? Ошол учурда мен алар кишилер таптакыр тааныш эмесмин. Ошондо кечирип коюңуз, ошондо конкурска, сынакка каяктан келип атасыз? Барыбыр ушул суроону бермекмин мен. Ошол конкурска мен Чүй областынын Сата районундагы бириккен орто мектеби болчу. Азыр Жапаркул Албаев атындагы орто мектеп болуп калды. Ошол бириккен орто мектебин бүткөм. Ошол мектепте окуп жүргөндө райондук, областтык олимпиадаларга катышчумун. Ал кезде баягы шайыр кыз элем. Баардык кароо сынактарга катышчумун. Сакмалчыларга дагы баягы концерт коюп дагы барып калчубуз. Ошол жакта алып барып да калчумун ошол концерттерди. Анан ошентип жүрүп, кыргыз тилин абдан кызыкчумун. Райондон биринчи орунду алып, анан областтан биринчи орунду алып, анан эң биринчи жолу Кыргызстанда уюштурулуп аткан 98-99 жылдары олимпиадага катышып калып, кыргыз тили жана адабияты боюнча. Анан ошол жерден мен 3-чү место алып калгам, орунду алып, бирок мен үйгө баягы Чүй жакында үйгө кетип калыптырмын. Бир күнү карасак эле аркаман ошол учурда биздин Ысык Ата районунун билим берүү башкармалыгынын башчысы Жомарт Сакыев агай болчу. Сакыев агай ошо машинеси менен жетип барып калган экен, мектепке жатып, ушул кызыңар каякта деп. Көрсө, ошол райондун тарыхында биринчи жолу республика боюнча биринчи орунду алган кыз мен болуп турмун да. Анан ал ушул кызды көрөйүн деп барган экен мектепке. Мектепке барып, мектепте мен жок. 2 күн үйдө болчумун. Ал үйдө дагы бир жумуштар чыгып калып, баягы көртүрлүк деген болот экен да. Жумуш чыгып калып, анан үйдө болчумун. Машина токтоп калып эле келип апам менен таанышып, ушул кызды издеп келдик деп. Анан директор да келип калды, класс жетекчим да келип калды, үйгө баары тең чогулуп калышты. Ушул кызды издеп жүрөбүз деп. Анан кийин келип калып эле
апама таанышып айтты ушул кызыңыздарды биз Бишкекке окууга алып кетебиз деп. Апам болсо эмнеге деп эле таң калып калды. Анткени апам раматылык өмүр бою баягы кара жумушта иштеген, бала бакчада иштеген өмүр бою, талаадын жумуштарында иштеген, шырдакты көп кылчу, ушундай бир сонун бир жомоктой жашоодо жашап аткан жеримен мени 90-жылы анан кийин Бишкекке университетке бекер окууга алып келишти. Өзү район өзү каржылап ошол 5 жылдык улуттук университет Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин филология факультетине 1-курска баягы алып келип калышты. Ошондо дагы мени собеседование деп коючу, баягы баарлашууга кирсем, эң биринчи мени кирип коюшту. Ушундай бир чоң зал экен. Ошого жетпей бир барсам, Нурлан Калыбеков деген бир агайыбыз бар болчу. Ошол эки менен баягы баарлашып, мени бекер конкурстан жеңип келген кыз деп биринчи жолу мени көрсө, ал агайыбыз дагы биздин айылдан экен. Ошондо тагдырды карабайсызбы? Баардык эмелерди карап, документтерди карап чыгып, ушул биздин Сагат районунан бар болду экен десе, мен бар. Анан мен эң биринчи элдин баары жабалактап баягы университеттин оозунда турат. Мени биринчи киргизип жиберди, чоң эшикти ачып мен биринчи кирдим. Ошондогу сезимдеримди азыркыга чейин ошо айта албайм. Анан ушул агай мени айтып, ошондо контракт башталып калганда, контракт башталып калган. Ошондо мени СХАТа билим берүү башкармалыгы каржылады. Каржылап 5 жыл каржылап. Баягы сынакка барганың тим эле аябай шумдук болгон турбайбы? Ооба, анан айылга дагы бир ак жолтой болду. Айылга дагы бир аябаганда ушундай бир таралды. Анан мен ушундай бир себептер менен эбепке себеп болот экен. Учурдан пайдаланып ушул эки Жомарт Сакыев агайыбызга бир терең бир ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Жашоо турмушумда ушундай бир кишилер болду. Анан кийин университетте келип калдым. Университетте окудум. Университетте окуганда ушул эки биз 7 бир тууганбыз. 7 бир тууган эң кичүүсүмүн. Биздин үй бүлөдөн эч ким окуган эмес, баягы жогорку окуу жайда. Анан кийин мен окуп калганда апам байкуш өзүнүн пенсиясы менен мени окуткан. Бекер окуп атса, эми кой деп анан кийин колдогон экен да апаңыз дагы. Апам дагы аябагандай сүйүнүп, анткени мен ушу жазуучулукка келип калган себебимде дагы апамдын бир өзүнүн салымы бар. Анткени кичкей кезимен эле мен айтып атпайм, жанагындай ырга, бийге шыктуу, жанагындай конкурстарды, анча-мынча тиги мектептеги сынактарды өзүм алып барып, анан кийин ырдап бийлеп жүрчүмүн да. Мага көп ырларды үйрөтүп койчу. Анан бир-эки жолу айтып бергенде эле ошо зерек болсом керек, үйрөнүп алчумун да. Анан жомокторду айтып берчү. Анткени биздин айылыбыздагы бир ар бир тоо таштардан бери бир жомокторубуз бар. Ошолордун баарын айтып берип, ага ушундай бир анын үстүнө кыш бою эме кылчу, шырдак шырып чыкчу, төшөктөрдү тигип. Ошондо мага айтчу да, инемди саптап берчи деп. Анан ийне сап ушундай деп үйрөнүп алгыла деп айтчу. Анан ийне саптаса мен узун кылып саптачу экенмин. Ай ушу сен алыска кетет болушуң керек деп да божомолдоп койчу да. Анан кийин кайра коюңузчу апа десем, ошондой деп. Анан кийин шырдакты дагы шырыганды апаман үйрөндүм. Төшөктү дагы кураганды үйрөндүм. Туш кийизди сайганды да үйрөндүм. Анан кийин жайында баардык апалар биригип келип, ошол эки тегеректеги абысындарын чакырып келип, анан кийин кийиз жасап алчу элек да. Кийиз жасаганда ошо кийиз жасагандын баардык этаптарын баарын тең үйрөнүп, анан жанагы чүкөлөрдү биз жанагы эмеге боекко салганды аябай жакшы көрчү элек. Ушунун баардыгы тең менин эсимде калыптыр. Анан ушундай чөйрөдө, ушундай жомоктогудай жашоодо ушулардын баардыгы тең мага таасир берсе керек. Акылмандардын баары айылдан чыгат деп бекер айткан эмес. Айылдан алам башталат, аламдын жолу башталат деп айтып коет го. Анан албетте ошол апаңыздын таасири, ошол айылыңыздын, агайларыңыздын таасири болгон экен да. Ушундай ошо балдар дүйнөсүндө ошол аралашып кеткениңизге. Анан жана апаңыз айткандай, ийнени учуктап атканда, жип учуктап атканда алыска кетесиң го деп. Анан жакын жака эле турмушка чыктыңызбы же алыскабы? Апам айткандай чын эле ошол болот окшойт. Апам мынтип калчу да кичкей кезинде. Жакшы жерди тиле, жакшы баягы жолдошум болсун деп тиле деп калчу. Анан мен баягы оюн чындап тилеп калчумун да.
апам айткандай ошол эки талас жергесинин келини болуп чүйдөн таласты көздөй Манасатан мекенине барып турсуң. ооба. Анан чындыгында кайнатам, кайненем баардыгы тең жакшы кишилер болушту. Жолдошум илимдин кишиси болду. Мени ар дайым колдоп турушту. Мен жанагынтип Германияга жолдошум менен кеткенде кайненем, кайнатам ушул эки мен 3 жаштагы баламды өздөрү карап, багып, 1 айлыгынан баштап карашты да. Мен ушул кишилерге учурдан пайдаланып, аябагандай ыраазычылыгымды билдирем. Ошол жердеги абысындарыма мен Германияга жолдошум кетип атканда 4 ай ошол жакта турдум, таласта. Эми мен эч кимди деле тааныбайм, билбейм. Ошондо ар бир абысыным үйүнө чакырып, мага атайын жоолук салышып, ушу Германияга кетет деп эме билишти окшойт. Анан кийин ар бирөө ушундай сый мамиле кылып, мага тоо таштар ылап, кээ бир баягы абысындарыбыз мал багат дегендей, ошол жака чейин барып, тоого чейин барып, сууну аралап дегендей, таластын суусунан өтүп дегендей, ошолордун баардыгы тең менин эсимде калды. Учурдан пайдаланып, ошол кишилерге, талас элине негизи баардык биздин туугандарыбызга өтө жөнөкөй кишилер, жөнөкөй кишилер, баягы ичи таза кишилер болот экен. Аябагандай жакшы кабыл алгандарына ыраазымын, өмүр бою ыраазымын ошол кишилерге. Демек сиз мыкты да келин экенсиз, билишиме караганда. Айтып атканыңыздан ула мен ушундай жыйынтыкка келип атам да. Анан канча бала тарбиялап өстүрдүңүз? Биздин 3 уулубуз бар. 3 уулубуз бар. Уулубуз ошол эки айтып атпаймынбы? Чоң энеси чоң атасынын колунда өстү, 10 жашка чейин, 10 жашынан алып келип беришти. Ошол эки учурдагы аябагандай баягы башкача болот экен. Анткени 10 жаштан кийин баланы кайра алыш дагы өтө кыйын болду да. Менин атам апама дагы кыйын болду, бизге да кыйын болду үй бүлөбүзгө. Анткени андан кийин да 2 балабыз бар да. 2 балабызга кош да кыйын болду. Бул өзүнчө эле бир чоң бир эме болот экен да. Анан кийин ушунун баарын сиңирип, ушунун баарын тең жутуп дегендей ичиңе. Анан кийин балдардын баарын тең бирге, андан кийин чогуу тарбиялап, бири-бирине кошуп. Анткени баягы 2 балабыз орус тилинде чыгып калды да, тиги кыргыз тилинде. Анан улуу балабыз кыргыз тилинде сүйлөйт, 2 балабыз орус тилинде сүйлөйт. Биз үйдөн кыргыз тилинде сүйлөйбүз, орус тилинде сүйлөйбүз. Анан ошентип бизге көп тилдүүлүк жаралды башынан эле. Менин илимий ишим дагы ошого байланыштуу болуп калды деп ойлойм да. Анткени биз жанагынтип чет жакка да чыгып калдык. Үйдө немис тилинде сүйлөнөт, англис тилинде сүйлөнөт, орус тилинде, кыргыз тилинде. Эми кичүү балабыз баягы Румынияга барып, румын тилин дагы сүйлөп калды. Улуу балабыз Турцияга барып, түрк тилин үйрөнүп келип, ал дагы биздин үй бүлөбүз негизи ушундай көп тилдүү болуп калды да. Анан кийин ошол дагы абдан таасир берет экен үй бүлөгө. Үй бүлөнүн пайдубалына, өнүгүшүнө, негизи эле илимге, билимге ушу көп тилдүүлүк дагы абдан керек экен. Илим, билим деп калдыңыз. Ошол сиз иштеп аткан академияны, мекемени учурунда атагы таш жарган Бекбоев. Исак Бекбоев агайыбыз жетекчи эле. Мен ал кишини да көрүп калдым. Атам менен аябай жакшы дос болчу. Барып батасын берип, мен университетке тапшырып атканда ал киши өтүп кетсин, ушул эгиз балдарың бар турбайбы деп, ошентип ал кишинин батасын алгам менчи. Анан мен эмнегедир ойлоп турмун, ушул Бекбоевдун Айдай Бекбоева десе, ошол Бекбоевдун кызы экен депчи. Бул дагы абдан кызык суроо болду. Анткени мен айтып атпаймынбы, жанагы Бишкекке келгенден баштап мен ушул эки атым дагы, фамилиям дагы бир өзгөчө болду да. Анткени атымдын коюлушун дагы айта кетейин, учурдан пайдаланып. Атабыз, мен май айында төрөлгөн экенмин. Ошондо атабыз баягы сүйүнүп, баратып, ошол эки баягы метрикке алган жерге барып, канча унутуп калыптыр.
атымды. Ким деди эле деп аны үйдөгүлөр майда төрөлдү, Майрангүл деп кой дептир да. Унутуп калат. Ана жерге барып эле жакшылап айтты эле, мен эми үйдө кантип айтам деп ушинтип турганда, баягы ошол жерден карындаштары байке, кабатырлаганбаңыз, момундай жакшы аттар чыгып атат, жаңы Айдай деген атты койсоңуз десе, мага ушул ат жакты. Менин кызым Айдай жаркыраган жашоодо жашасын деп, анан менин атымды Айдай коюп койгон экен. Ушул атамдын коюп кеткен аты менен мен фамилиям Бекбоева да. Анан Бишкекке келгенде, университетке келгенде эле баардыгы тең Бекбоев агайдын кызысың да сен дешет баары. Мен Бекбоев агайды да билбейт экенмин негизи, билчү эмесмин жаңы келгенде. Анан кийин билдим, көрсө ушул эки окумуштуу, илмий адам, математиканы Кыргызстанда ушу математиканы жолго салган киши, өмүр бою ушул илимде, илим билимге кызмат кылган киши экен. Эми жашоону карабайсызбы? Кайра келип кийин университетте дагы мени ушу Бекбоевдун кызысың же Бекбоевдун келинисиң деп жүрүштү. Мен кээде айтып калам, жок деп калам. Биз фамилиябыз окшош деп, кээде макул болуп эле ушул агайдын деле фамилиясы менен жүрө берейинчи деп деле, ооба деп деле койгон күндөр, кызыктуу күндөр көп болду да андай. Мугалимдер деле абдан сен агайсыздын кишисиң да, кызысың да, тың экенсиң деп коюшат. Анан мен деле деп калам. Анан ошентип жүргөндө Кыргыз Билим Берүү Академиясына келип калдым. Академияга келгенде эле биринчи этажда Бекбоев Исак Бекбоевич деп туруп эле баягы Бекбоев агайдын китепканасы турат. Ошол жерде агайдын бакырайып сүрөтү, ошол кайсы жылдары болуп атат? Агай жөнүндө 2022-жылдары болуп атат. Агайдын сүрөтү, анан агай жөнүндө бир топ информация турат да. Ошол жерде көрүп алып эле, ушундай да болот экен, ушундай жолугушуу да болот экен деп. Анан агай ушул биздин, мен азыр иштеп аткан Билим Берүү Академиясын жетектеп бир топ жылдар кандай гана биздин жолго коюп турду. Ошол учурдагы билим берүү стандарттардын, программаларын ошол кишинин колунан чыгып турду. Демек, ушул кишинен айланып келип, ушул эки мекемесине келип иштеп, агай отурган мекемеде, агай окуп турган кабинетте отурганыма дагы абдан сыймыктанам. Көрүп калдың да? Агайды жок көргөн жокмун, агайды көрбөй калдым. Бирок агайдын баягы китепканасын көрүп, агай иштеген кабинетте отуруп, ушундай бир сыймыктануу менен отурам азыр. Эң сонун фамилиям бар экен деп. Ооба. Анда эмесе Айдайка, көрсөтүүбүздү соңуна чыгаралы. Эң сонун мына балдар үчүн, айрыкча кенже балдар үчүн бул чыгарып аткан китептериң, анан эл аралык стандартта болсун дегениң, албетте бул бүгүнкү күндө аябай жана мезгил талабы болуп атат, учур талабы болуп атат. Мен ойлоп атам, мен көрүп отурган, менин каналымды көрүп отургандар дагы аябай сүйүнүп атат болуш керек деп атам. Эми ушул көрсөтүүбүздү соңуна чыгарып баратыпчы, эми байланыш телефонуңду, сени каяктан табышат, эмне кылат, ошону айтып кетсең, биз ушул көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө дагы улам берип туралы, аягына да коюп коелу, анан сен менен эми ушул маегибиздин бир чети баягы далили да болсун. Анан мындай кандай деп койсок, элге, ошол тарбиячыларга, мугалимдерге бир жакшылык катарында дагы мынакей издеп отурбай, мына Айдай менен байланышсаңыздар, мына ушуларды табасыздар деген сыяктуу ошол бир байланыш телефонумду калтырып кет. Кыргыз Билим Берүү Академиясы Эркиндик 25 билесиздер, бульварында жайгашкан. Менин өзүмдүн телефонум 707 29 54 54. Телефонуна байланышсаңыздар болот. Телефон менен байланышып, ушул китептер боюнча 23-чү кабинетке келип, өзүмдүн колумдан алсаңыздар болот. Түз эле бара берсеңиздер болот. Түз эле келсеңиздер болот. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Сага Айдай ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бул чек болбосун, мындай китептердин далайын чыгарыңыз. Ойлоруңуздар абдан жакшы ойлоруңуздар бар экен. Ошол жүзөгө ашсын. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.